Еще раз всем здравствуйте, Келечек. Сегодня очередная суббота. Будем разбирать несколько видео, подготовленными несколькими командами по третьей секции Анджелы и Йода, ее курса. Я сейчас гляну на чат, друзья. Так, кто готов, можете сразу выступать, но будет хорошо, наверное, если мы пойдем по порядку, да, как это было в ее секциях. Я сейчас открою ее лекции. Давайте я сразу демонстрацию сделаю, да, чтобы вам скучно не было. Вот несколько, значит, здесь есть этих лекций. У нас тут таблицы. Потом третье эмоджи идут, да? Потом формы. Хорошо. Ладно, друзья, давайте начнем. Кто готов тогда? У кого есть видео по вот этой вот части, по таблицам? Көрсетсеңіздер болады, Жарқынай, Айдай, Сандыбаева. Вы из какой команды? Или можете сразу руку поднять, и тогда и начнем. Сайбертек, да? Пожалуйста, Сайбертек, давайте тогда по первой лекции пройдемся. Остальные в чате, я думаю, разберетесь, да? Кто за кем пойдет. Ну, чтобы общество, те, кто в командах не состоят, а им было понятно, вот мы будем исходить из этой последовательности. Олжабай ағай, демонстрация экрана доступ беріп қойсыз ба? Я за 5 секунд. Сегодня доступ тестово прогоним, ошо видеону түшүнгөндөрү антип түшүнүктүү айтып беришсин. Алар уже бек сыра ютубтан көп кылышты, анан көп командаларда негизи баардык видеолор бар, бирок бул жерден мындай бөлүшүп алып кылсак жакшы болсо керек дейт. Калгандарын көргөндөр чаттарга жазып бергиле, өзүңөрдүн фидбегиңерди ошо командаларда обратный связь алсын. Эмнесин жакшыртыш керек экен, эмнеси жакшы чыгыптыр, же кандай чыгыптыр, ошолорду көргөндөр жазып койсоңуз да. Баштай бериңиздер анда, Сайбертек. Үнүңүз угулбай жатат окшойт, же сиз сүйлөгөн жоксузбу? Айдай? Видеодон болуп аткан болчу да, видеону угулбай жатабы? Мен видеону көрбөп жаткан болчумун да, демонстрация экраны аркылуучу. Микрофонду включать этип көрсөңүз. Мага эчтеке болгон жок. Башкаларгачы? Не слышно. Когда шейер делаешь, там внизу галочка есть, вместе видео звугунда уктур деген. Потому что, мне кажется, не включили. Мен ойлодум эле, силер видеону көрсөтпөй эле, плей кылбай эле өзүңөр бир сыра ошону кайталасаңар жакшы болсо керек депчи. Макул анда. Анткени бул видеолор уже бар да, мындай көрө алабыз да, просто аны көрбөй туруп эле мындай кайрадан кайталап койсоңор ар бир команда жакшы болсо керек эле. Макул. Так, анда биринчи азыр папка түзүп алышыбыз керек.
менде бир кичинекей сураныч бар эле, көп видеолордо байкадым да, ошо башында биринчи өзүңөрдү представлять этип, анан экинчиси эң маанилүүсү кайсыл теманы айтып бергениңерди башынан эле айтып койсоңуздар, анан кийин уже калганын улантып кете берсеңиздер. Ошо баягы биринчи жолу отургандар түшүнгөндөй болсо жакшы болот эле да. Рахмат. Макул. Менин аты жөнүм Сандыбаева Айдай, Кибертек командасы. Анжела Юнун челленджи боюнча биринчи тема, 3-чү секция, HTML table. HTML'де таблицаны кантип түзөбүз? Биринчиден бул жерде биз бүгүн биз HTML table деп HTML'ден кантип өзүбүзгө таблица түзө алабыз, ошол боюнча көргөзүп берем. Бул жерде H1 деген колдонобуз. Биз таблицаны түзүп алганда бизге table деген тег керек болот. Андан кийин мисалы биз HTML'ды алып карасак, HTML'да 3 структурадан турат. Бул биринчиси head, андан кийин body, андан кийин foot болуп. Таблицаны түзүп жатканда дагы таблицанын да структурасы HTML'дикиндей. Мында дагы t-head, t-body жана t-foot бар. Биринчиси head, table head, то есть заголовок таблицы. Мунун ичине биз деген th тегин колдонобуз. Андан кийин болсо t-body кетет. Бул жерге биз tr тегин колдонобуз да, мунун ичине биз table data бул тегти колдонуп жазабыз. Андан кийин кайра tr тегин ачып алабыз. Азыр бул жерден биз результатын көрсөк болот, браузерден ачып. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде граница жок. Эгер бул жерге граница киргизебиз десек, анда бизге border деген аббревиатура керек болот. Биз ал аббревиатураны table деген тегтин ичине жазып алабыз. Border 1 пикселге барабар болот. Хранить алабыз. Мынакей биз таблица түздүк.
кыскача ушул. Бул жерде биз кайсыл тегтерди колдондук таблицаны түзүш үчүн? Бул биринчи table. Table бул англис тилинен которулганда, кыргызчага бул таблица деп которулат, орусчага которулганда. Андан кийин бул tableda бул head. Table head бул таблицанын заголовок таблицы болуп которулат. Андан кийин бул head'ин ичинде өзүңүздөр байкагандай th деген тегти колдонобуз. Бул table header дегенди түшүндүрөт. Бул ошол таблицадагы эң маанилүү бөлүгү деп түшүндүрө алсак болот. Андан кийин болсо бул t body, бул таблицанын эң негизги бөлүгү болуп эсептелинет. Бул жерге биз tr тегин жазабыз, table row деп. Биз ар дайым ушуну эсибизге алышыбыз керек. T bodyдан кийин сөзсүз түрдө tr жазып, андан кийин анын ичине ар бир мааниге биз ушул td тегин колдонобуз да. Мисалы, кайсыл бир маалыматты жазсак, ошол маалыматты ушул td тегинин ичине жазышыбыз керек. Эгер бул тегтин ичине жазбасак, анда бул браузерден көрүнбөй калат да, tr менен эле жазганда. Ошол бул жерде td деген бул table data деп которулат. Андан кийин t body. Эгер дагы үчүнчүсү бул t food болуп кетет, table food. Бул жерге эң акыркы бөлүгүнө мындай өтө маанилүү эмес, бирок керектүү маалыматтарды кошуп койсок болот. Эң негизги таблица түзүүчү тегтер бул head, th жана t body, tr, td тегтери колдонулат таблица түзүш үчүн. Ушу менен биздин команданыкы таблица боюнча бүттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кибертек командасы. Так, уже закончили, да? Следующая команда у нас. Так. Сейчас идет. Можно тогда мы продолжим, да? Да, давайте. Про формы? По порядку и по теме кто был, может, продолжите? Да, там следующая какая тема? Кто готов? Если формы, то мы готовы. Сейчас все ждут, сейчас когда иду. вы будете продолжать. Ага, спасибо. Всем видно, да? Всем здравствуйте. Мы представляем команду WebSmart. Это мы просто сделали баннер для нашей команды. При нажатии мы идем на нашу страницу в Notion. Здесь можете найти все детали о нашей команде, и мы также разделили части, например, HTML, это отдельная страница.
Мы просто еще не выставляли в Дискорде, потому что самые последние файлы мы только сегодня вечером успели загрузить. Видео показать или презентацию пройти? Можно презентацию. В HTML верстке формы используются для заполнения определенных ячеек, форм страниц. Это как они представляют собой раздел документа, содержащий интерактивные элементы. То есть, когда мы формы заполняем, как имя, email, пароли, используется тег форм, у него главный атрибут action идет. Также в нем должны быть лейбл, это для названия именно, что мы вводим в эту ячейку, а input представляет собой ячейку именно. Инпуты бывают текстовые, нумерация, email, password, вот эти вот файл можно загружать чекбоксы, можно их цвет менять, числа, дату, время. Это все включает в себя форм. Атрибуты target, например, он указывает, где отображать ответ после отправки формы. Метод, у него идет два метода, это get и post. Post конфиденциально загружает, определяет метод именно HTTP, то есть если, например, выбрать пост, когда загружаешь, он там видно, например, что ты ввел именно имя, там Сариева Мирджаз, телефон такой-то, такой-то. Если не писать атрибут метод, то этого не выявляется в браузере именно. Action атрибут, он определяет действие, которое будет выполняться именно. То есть обычно данные формы отправляются в файл на сервер, и когда пользователь нажимает кнопки отправки, именно action действие происходит, он для этого используется. Autocomplete — это вот автоматически, когда очень много, например, бывают сайты, где нужно, чтобы пользователю, чтобы было удобно, можно использовать атрибут autocomplete, когда он нажимает, например, букву M, и он сразу автоматически загружает, например, если до этого заходил, то Mirjaz, например. Название формы, rel, action, enctype, вот то, что про методы говорили, post и get. Это вот конец нашей презентации. Видео у нас примерно выглядит вот так вот. Кажется, ничего не слышно. Теперь слышно? HTML форм элементи бул колдонуучуга веб-сервер маалымат жиберүүгө мүмкүнчүлүк берген интерактивдүү башкаруу элементтерин камтыган документтин бөлүгү болуп эсептелет. Бирок форманы жандандырып чындап ишке киргизүү үчүн HTML тегин гана билүү аздык кылат. Биз форманын дизайнын жасай алабыз. Веб-сайттын формасынын структурасын түзө алабыз. Бирок JavaScript билмейинче аны толук функционалга киргизе албайт экенбиз. Биз бул презентацияда MDN Docs Анжела сунуштаган желеден сырткары HTMLbook.ru
w3schools.com желелерин жана ошондой эле Мирлан агайдын сабактарын дагы колдонууга аракет кылдык. Форм түзүүдө эгер ушул мисалды ала турган болсок, эң алгач форм ачуу жана жабуу тегин жазгандан соң лейбл аркылуу ага кандай аталаарын жана мисалга алсак бул жерде enter your name деп жаза турган болсок, колдонуучу өз маалыматын киргизүү үчүн бизге кутуча керек болот. Бул кутучаны түзүү үчүн бизге input элементи жардамга келет. Жана input type text түрүндө жазган үчүн text деп жазабыз. Жана ошондой эле эгерде бизге email жазыш керек боло турган болсо, анда биз label аркылуу ага enter your email же болбосо сиздин email деп жазып туруп, ага дагы кутуча аркылуу input type email деп жазабыз. Бул жерге email гана калтырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми ушул түзүлгөн форманы биз серверге жиберүү үчүн бизге мындай жиберүүчү баскыч керек болот. Бул үчүн биз жөнөкөй гана input type кайра эле submit аркылуу биз баскычты түзүп алабыз жана ага value ат бере алабыз. Каалагандай subscribe же болбосо жиберүү деп жазсак болот. Форма элементи бул ар кандай типтеги киргизүү элементтери үчүн контейнер болуп саналат. Мисалга алсак, текст кутучалары, белгилөө кутучасы, радио баскычтар жана башка. Input types элементи бул форм элементи менен дайыма көбүнчө жанаша жүрөт. Input types элементинин түрлөрү бул file деп белгилей турган болсок, анда биз колдонуучуга каалаган файлды тандай турган баскыч түзүүгө болот. Эгер input types checkbox элементин тандай турган болсок, анда биз белгилөө кутучасын түзүп беребиз. Ошондой эле бул дагы бир эң кызыктуу болгон элементтер бул color тандай турган болсок, анда биз түс тандоочу баскыч пайда болот дагы. Эгер бул кнопканы баса турган болсок, каалагандай түстү тандап, жана биздин сайтты дагы да кызыктуу кылып алсак болот экен. Кийинки элемент date. Input types date тандай турган болсок, бул бизге мындай жылды, айды жана күндү тандоганга мүмкүнчүлүк берген баскычты пайда кылып берет. Эгер input types time тандай турган болсок, анда биз учурдагы убакытты же болбосо каалаган убакытты тандай турган баскычты түзсөк болот экен. Мына ушул элементтер input typestын дагы мындан башка түрлөрүн биз MDN Docs жана башка сайттардан кеңири билип окуп алсак болот экен. Форм атрибуттары. Target атрибуту бул форманы жибергенден кийин жообун кайда көргөзүлөрүн көргөзөт. Мисалы, эгер target blank дей турган болсок, анда жооп жаңы терезеде көргөзүлөт. Эгер target self дей турган болсок, анда жооп ушул биз көрүп жаткан терезеде ачылат. Method форма дайындарын бул жиберүүдө колдонула турган HTTP методун аныктайт. Method эки түрү бар.
get, post. Булардын айырмачылыгы, эгер сиздин маалымат бул жекече же конфиденциалдуу боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө method post деген атрибутту тандашыбыз керек. Ал эми get бул издөө серверлеринде колдонулат. Action атрибуту бул форма жиберилгенде аткарыла турган иш аракеттерди аныктайт. Көбүнчө бул колдонуучу серверге жиберет. Кийинки атрибуттар бул autocomplete, бул киргизүү элементинин автоматтык түрдө толтурулган мааниге ээ экендигин көргөзсө, name бул форманын атын билдирет. Rel бул маани боюнча гиперссылка же аннотация түзсө, андан башка action, end type, мындан башка дагы көптөгөн атрибуттар бул биздин ошол MDN docs, HTML book, w3school.com желелеринен кеңири пайдаланып, өзүбүздүн практикалык түрдө көрсөк, жана аны сайтыбызга колдоно турган болсок, кооз жана артыраттуу болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. У нас все. Рахмат. Спасибо за внимание. Вам спасибо большое за старание. Спасибо. Так, Жарканай, пожалуйста, мы будем просто по порядку идти, наверное. Потом Ханаки, Ибраим, Насыхат, и Джамал, да? Спасибо. Саламатсыз. Саламатсызбы, кутман кеч барыңыздарга. Биз эмоджини көрсөтүү боюнча тандадык, Infinity командасы. Экран көрүнүп жатат, Эмоджини экранга коюунун 3 жолун, оңой жолун үйрөтөм азыр. Биринчи жолу мына компьютериңиздин эң ылдый жагында панель бар. Ушул панелге келип, мыштын оң жагын бассаңыз, меню чыгат. Менюнун ичинде Shift Touch Keyboard Button дегенди галочка кылып тандашыңыз керек. Эгер компьютериңиз орусча болсо, анда показать кнопку сенсорной клавиатуры деп чыгат. Ушуну белгилеген соң, бул жерге ошол клавиатуранын белгиси чыгат. Азыр сиздерге мына Visual Code аркылуу биргеликте эмоджи коебуз. Документти ачып алып, бул белгини бассаңыз, мындай клавиатура чыгат. Онлайн жакта смайликтер кааласаңыз, сизге керектүү эмоджилерди издесеңиз болот. Мисалы, курсив кайсыл жерде турса, ошол жерге коюлат. Мисалы, мен курсивим мына параграфтын акырында коюлуп турат. Мына жарык түз бергенди коеюн. Сохранить. Бул биринчи түрү. Эми эмоджини коюунун экинчи түрү дагы бар. Ал клавиатурада баскычтар менен коесуз. Клавиатурада Win плюс точка деген ушул 3 кнопканы бирге бассаңыз, же Win плюс кош точканы бирге бассаңыз, ушул экөөнүн командасы бирдей функцияны аткарат. Бул баскычтар клавиатурада кайсыл жерде? Эгер Windows болсо, мына Win'дин белгиси турат. Windows дегенден алынган го. Мына ушул жерде турат. Анан плюс, анан точка. Ушул 3 баскычты тең басышыңыз керек. Эгер сиздердики Mac болсо, анда Mac'та Control, Command, Space. Ушул 3 кнопка бирге басылыш керек. Азыр биргеликте мен бул жактан ошол 3 кнопканы басып көрөм. Кандай меню чыкканын көрөсүздөр. Win плюс точка. Мындай меню чыгат.
Бул жерден дагы түрдүрүп кайсыл керектүү эможи болсо ошону тандайсыз. Мисалы курсивти алып келишиңиз керек кое турган жерге. Мисалы параграфтын башына койгум келсе, сейчас. Бул жерден тандасаңыз, керектүү сизге эможини сохранить кыласыз. Бул жактан чыгат. Бул экинчи түрү. Эми эң оңой түрү дагы бар. Сиздер үчүн балким ушул түрү оңой болушу мүмкүн. Ал Unicode деген сайт бар. unicodetable.com. Ушул жерге кирип, сизге керектүү эможини издесеңиз болот. Мисалы мына жерде эможини кирсеңиз түрү чыгат. Эгер кандайдыр бир белгилүү бир эможинин атын билсеңиз, издеп атканда, ошону мына жерде англисче котормосун жазсаңыз, мисалы starды издейли, жылдыз. Жылдыздын түрлөрү чыкты. Мисалы мына жылдызды тандасак, бул жерден copy деген бар. Бул жакка алып келип, документибизге Visual Code'ду коебуз. Ctrl-V менен коесуздар. То есть вставить. Жылдызча ушундай болуп түштү. Бул үчүнчү түрү. Ошол сайттан эможини копирование кылып алып келесиз. Эможини көрсөтүш боюнча кыска эле болуп калды. Биздин презентациябызды көрсөтсөм болобу YouTube'дан? Макул. Биздин презентациянын ичи видео, бирок видеонун ичинде да 4 видео бар да. Мен ошол 4 видеону түрдүрүп коем, бирок мындай общий презентацияны көрсөтөм да. Видеону көрсөтпөйм, ичиндегилер. То есть, чтобы людям не скучно было, повторение Хорошо. тема болуп калбаш үчүн. Хорошо. Биринчи звукту тандап алышым керек. Share sound. Салам достор. Infinity командасынын Summer Challenge проектинин алкагында 3-чү секция боюнча даярдаган сабагына кош келдиңиздер. Бүгүнкү сабагыбызда сиз эмнени үйрөнө аласыз? HTML'де таблица жана форма түзгөндү, берген маалыматыңызды дагы да көркүнө чыгаруу үчүн быйтыкчаларды кантип кошконду үйрөнөсүз. Даяр кооз проектиңизди өзүңүз карап суктанбастан досторуңуз менен GitHub платформасы аркылуу бөлүшкөндү үйрөнөсүз. Анда сабагыбызды таблица түзүүдөн баштасак. HTML'да таблица түзүү үчүн бизге 3 элемент жетиштүү. Алар кайсылар? Эң алгач table. Анын ичинде tr, андан кийин td элементтери. Tr, td деп айтсак, сиз үчүн түшүнүксүз болуп, бат унутуп калышыңыз мүмкүн. Анда аны оңой эстеп калууңузга жардам берели. Table бул таблица. Эми элестетиңиз. Таблицанын ичинде горизонталдык катарлар бар. Алар table row болот. Кыскача tr. Ал эми таблицанын ичинде маалымат кошууга table data элементи жооп берет. Кыскача td. Ал эми азыр таблица түзүү боюнча кененирээк үйрөнүү үчүн назарыңыздарды Нуржан Кемелова тарабынан даярдалган кийинки видеого бурамын. Биз азыр таблицаларды HTMLде кандай киргизиш керек? Бул жерде Нуржан таблица боюнча видео жасаган, азыр аны түрдүрүп жиберем. Мунун ичинде деп коелу. Эми мисалы бул жерге 1 деп койсок болот. Кезек формада. Форма деген эмне? Ал колдонуучуга маалыматты киргизип, андан ары иштетүүсүнө жардам берген документтин бир бөлүгү. Форма түзүүдө да таблица түзгөндөгүдөй эле 3 эле элемент керектелет. Алар form,
label, input. Бул элементтердин кайсынысы кандай кызмат аткарат билүү үчүн Гүлзар Абдуллабаева даярдаган кийинки видеону көрөбүз. Салам достор, сиздер менен HTML'де форма жасоону үйрөнөбүз. HTML'де форма жасоо үчүн бизге кайсыл элемент керек? Жүк болуп саналган form элементи керек. Оңой түзүп калдыңыз деген ишеничтебиз. Эми текстиңиздин көркүн чыгаруу үчүн быйтыкчаларды кантип коебуз? Сиз оңой үйрөнүүңүздү камсыздоо максатында Жаркынай Нуралиева тарабынан даярдалган атайын видеобуз бар. Салам достор, мен сиздерге азыр экранга эмоджи коюунун 3 оңой жолун үйрөтөм. Биринчи түрү компьютериңиздин эң ылдый жагында Жасадыңыз, аны быйтыкчалар менен кооздодуңуз. Таблица түздүңүз, форма жасадыңыз, аны быйтыкчалар менен кооздодуңуз. Эми аны кантип GitHub'га жүктөйбүз? Камсаналаңыз, аны да бул видеодо Жаркынай оңой жана жеңил түшүндүрүп берген. Анда көрөбүз. Салам достор, мен сиздерге азыр дүйнөлүк веб-сервис GitHub'га проектти кантип жүктөө жолдордогу source деп GitHub өзү бизге ссылканы даяр чыгарып берет. Азыр ачып көрөбүз. Мынакей. Рахмат чоң. Мына сүрөттөр Сонун болчу. болуп тур. Экинчи таанышыңызга ссылканы копирование кылып Сизди GitHub'га ийгиликтүү жүктөп алдыңыз деген үмүттөбүз. Сиздер менен Infinity командасы болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Быйтыкчадан соң экен акыркысы. Рахмат. Бунусунда баарыбыздар бир иштедик. Команда үчүн аябай кубанычтамын. Команда менен иштегендин дагы плюс жагын байкадым. Ответственность болгон үчүн аракет кылат экенсиң. Эгер жалгыз болгондо мен мындай жетишкендиктер болчу дейм. Рахмат баарыңыздарга. Да, кыйынчылыктар болду. Кыйынчылыктар дегенде дедлайнга чейин откладывать эте бергенибиз үчүн прям дедлайнга 2 күн калганда аябай катуу даярдандык. Бирок ошо дедлайнга жеткирбей алдынан даярланыш керек экен. Ошодон гана кыйналдык. Андан жаңы программаларды үйрөндүк. Мисалы Bandicam'ты такыр билген эмеспиз, мындай программа бар экен. Бардыгыбыз ошону скачали, там видео снимали. Анан презентацияны да Canva'да бирге жасайбыз биз ар дайым. Жакшы, анан ошо эмнелерди үйрөндүңүздөр, ошо команда менен же сабактардан эмнелерге жаңы нерселер болду? Кетесиз? Команда менен иштегенде башында биринчи мындай кылып бөлүп алат болчукпуз. Задача болсо, мисалы бизде презентация бар, видео бар, дагы Notion'ду тапшырмаларды жүктөш керек. Ошондой маселелерди эки кыз болуп бөлүп алабыз. Анан ошол күнү ошолор аткарып келишет, дагы кечинде жолугушабыз да, сабактан кийин ким эмнени аткарды текшеребиз. Эгер мисалы презентациядан Canva'дан бир эки кыз жасаган болсо, ал презентациясы бизге жакпаса же өзгөртүшүбүз керек болсо, биргеликте Zoom'дан share screen кылып өзгөртөбүз. Кыйынчылык дегенде ошо дедлайнга жеткирбей аткарыш керек экен. Ошону аябай сездик. Ушул секция 3тө. Өткөнкү презентация аябай жеңил болгон. Тез эле кылганбыз. Дедлайнга чейин даярлаган үчүн аябай жеңил болгон. Бунусунда дедлайн келип калды деп жанагындай шашылып кеттик. Жаңы нерселер ошо Bandicam'ты үйрөндүк. Мисалы бир кызыбыз Infinity'ден командага канал ачса, бирөөсү YouTube'дан канал ачып, бирөөбүз Notion'ду карап турабыз. Ошентип ар бирибиз бирден өзүбүзгө тиешелүү командага тиешелүү сайттарды өзүбүз контролдоп турабыз. Ошол тездетет экен жумушту негизи. Да. Бөлүштүргөнүңөр, Ошол задачаны ичинде дагы задачадай кылып майдалап бөлүп алабыз, ошондо жеңил болуп атат. Жакшы, азаматсыздар Жаркынай. Жакшы презентация болуп тур. Эмеси да, видеосу дагы. Кадимкидей эле сабактардай. Рахмат чоң. Рахмат. Сиздерге дагы рахмат.
Так, Сыкатыжа. Саламатсыздарбы? Матрикс командадан ысык салам баарыңыздарга. Болуп атамбы? Ооба болуп жатасыз. Кандайсыздар? Бизден 2 кыз чыкмак. Азыр мен пока немени көрсөтүп турайын. Алар жумушта болуп атат просто. Биз чогуу команда менен. Мен выступать ете берейин да. Мен бошодум. Айнакүл келдиңби? Ооба. Саламатсыздарбы айти келечек, Олжобай саламатсызбы? Баардыгыңыздарды укканга көргөнүмө кубанычтамын. Буга чейинки командалар баардык презентацияны сабакты баарын түшүндүрүп коюшту окшойт. Мен мындай кызыктуураак болсун деп мындай кантип иштегенибизди, анан бир аз жумуштарыбызды көрсөтүп коеюн. Презентациябыз менен эмеден тааныштыңар, видеону көрдүңөр болуш керек, туториалды. Ал эми мындай көбүрөөк кызыктуураак болгону сайтыбызды көрсөтүп, анан кантип иштегенибизди айтып берейин. Экран көрүнүп жатабы? Ооба. Биз мында сайт түзөлүү деп чечтик. Код менен, башка программалар менен эмес, даяр код менен түзүп көрөлүк деп чечтик. Өзүбүздүн билимибизди сынап, буга чейинки алган кандай кылсак болот экен деп. Анан ушул жерге эле баягы персональный сайт, өзүбүздүн персональный страницаларыбызды коштук, портфолио кылып. Буга чейинки практикадан өткөн билимдерди да колдондук, анимация. Бул жерде портфолиолорду эгер бассаңар, баардыгыбыздын бирден персональный страницаларыбыз чыгат. Андан кийин ресурсы коштук. Бул жакта бүт биздин рабочий пространстводагы бүт ссылкалар менен кирсеңиздер болот, таанышып көрсөңүздөр болот. Биз бул бул жумада кандай иштедик? Биз командабыздын ичинде да челлендж жасап алганбыз өзүнчө. Баягы Бермет Досмамбетованын сабагын өтпөдүкпү? Команданын ичинен кантип иштеш керек, кандай методологияны колдонуш керек, agile методологиясынын, Scrum жана Kanban боюнча. Ошондой эле ар бир жумада бир-бирден өзүбүз мындай Scrum мастер, проект менеджер болот. Ошол киши управлять этип, задачкаларды коюп, баарыбызды чогулушка чакырып, ушул саатта келесиңер деп идеяларды топтоп, анан ал задачаларды кайра компоновать этип, кайра ар бир участникке бөлүп, ушундай кылып иштедик. Андан кийин бирибиз жаркын айткандай, бирибиз Instagram жасасак, бирибиз YouTube канал жасап, эки-үчөөбүз чогулуп бул сайтты жасап, ушундай жумуш болду бизде кыскача. Анан буга чейин жаңы эле GitHub боюнча айтып кетсек дагы, баардыгыбыз GitHub'ка жүктөп, анан бул сайтты жасаганда биринчи VS Code'дон жасаганбыз. VS Code'дон жасап, бири-бирибизге папка файлдарыбызды жиберип, анан VS Code'дон ссылкаларыбызды бириктирип, анан кийин кайра бул сайттын файлын, папкасын жүктөлүк десек, объему чоң болуп калды. Анан ошол мезгилде ойлонуп калдык, келгиле GitHub'ка биз баарыбыз жүктөбөдүкпү, ошондо GitHub'дын ссылкасын салып көрөлү, ушундай депчи. Анан ошол ссылкасын, ар бирибиздин GitHub'дын ссылкасын жиберишти. Анан ушинтип башыбыздан өтүп, мындай на практике мындайча айтканда үйрөндүк да. Кыскача ошо биздин жасаган жумуштарыбызды Discord'дон көрсөңүздөр болот. Айнаш, немедеги ресурстарга бир кирип көрсөтүп койсоң? Ушундай 2 страницабыз бар, билсеңиздер. Бирөөсү челлендж боюнча, буну көрсөңүздөр керек. Экинчиси баягы краш курс боюнча, ага чейин жасаган жумуштарыбыз, буга чейинки тилде дагы
сайтыбыз бар. Жана ошондой эле Trello'да кандай жумуштар жасайбыз, Mira'да ошол боюнча. Андан кийин Tilda дагы сайтыбыз. Кийинкиси YouTube каналыбызга жазылып, лайк басып, колокольчик коюп койсоңуздар болот. Анан Instagram баракчабыз. Кыскача ушул. Рахмат жаңы. Чоң рахмат. Сайтыңар сонун болуптур азыркычы. Көбүнчө Instagramга киргенде ушундай списоктор кетет го. Баягы Linktree анан дагы кайсылар бар болчу. Уже ошондой делер ук коюпсуңар. Сонун болуптур. Анимациялар деле. Рахмат агай, анан биз видеону бир видеого камтыганбыз да, ошон үчүн бөлүп көрсөтө алган жокпуз. Видеону көрсөңүздөр баары ичинде да. Макул. Ошо азыр баарын көрсөтүп койсоңуздар көрбөй коюшат. Ошон үчүн интрига кылып калтырып койдук. Көрө тургандай болушсун. Азыркы кылган эмелер аябай жакшы. Азаматсыздар Matrix. Рахмат. Ошо баарыңыздар шашпай бирип, жакшылап таанышып чыгыңыздар. Рахмат. Анан традиционный бир 2-3 суроо бар болчу. Ошо азыркы секцияда 3-чү секция силерге кандай өттү негизичи? Кандай кыйынчылыктар болду же кандай жаңылыктарды көрдүңүздөр? Эмнени жаңы билдиңиздер? Жаңы видео азда акыркы суроо ошо видео жаздырып атканда особенно кандай өтөт, кыйын бекен же жеңил бекен, ушул нерселер жөнүндө айтып кетсеңиздер. Жаңы нерселер секция боюнча мындай жаңы нерселер болду. Могу GitHub, Atomy жаңы платформада код жаза турган. Бирок көбүнесе бул эмеде мындай срок азыраак болуп калгандыктан анын үстүнө майрамда болуп калбадыбы. Анан баарыбыз жүктөп эметкенге жетишпей калдык. Ошо Atomy'де баарыбыз чогуу ушул кодду жазып иштегибиз келди да негизи. Дагы деле азыр ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Кээ бирлерибиздики установка болбой жатат. Дагы жаңы нерсе мындай кыйынчылыктар ошол срок, как раз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып суранып кетейин дегем. Понедельник күнү кечинде эмес, эгер мүмкүнчүлүк болсо мындай воскресенье эртең менен же суббота кечинде жүктөсөңүздөр болобу видео менен мындай заданиянычы. Анткени көбүбүз эле иштейбиз да. Анан выходнойдо жок дегенде видеону көрүп, кичине идеяларды мындай топтоп алгангачы, анан мындай жумуш күндөрүндө чогулганда анан эме болуп калат экен. Бир аз оорураак болупчу. Өткөн жумада анын үстүнө майрамда болуп, кичине ошого повезло. Видеону тартканда болсо, башында кайсы программа менен тартсак, эмне кылсак деп ойлонуп жатканбыз. Анан кийин баягы күнү практикадан бир эже суроо берип калды. Биз билбей атабыз деп, анан Бактыгүл Кожошова деген участникибиз бизден айтып келечекте айтып калды Zoom'дан ушинтип эле жаздырсаңар болот деп. Анан ошол Zoom менен жаздырдык. Негизи оңой эле болду, бирок деген баягы улам адашып кете берет экенсиң. Адашып кетип анан кайра токтоп, кайра башынан жаздырып, өзүнчө практика болот экен да. Анан негизи дагы айтай кетейин дегем, ошо Сайкал эжеге анан сизге Олжобай чоң рахмат. Заданияларды абдан кызыктуу жасайсыңар. Мындай биздин жөндөмдөрүбүздү мындай өзүбүз таап, ошол заданияларды кандай жөндөмдөрүбүз бар экен дагы да мындай өнүктүргөнгө жардам берип атат да. Ошол. Рахмат чоң. Воскресенье боюнча ошентет окшойбуз, просто биз дагы өзүбүз жетишпей калдык да. Формат жаңы болгон үчүн мы только мындайча айтканда прощупываем. Но будем раньше мындай заданияны берип коюш тез эле, просто баарын ошо видеону Zoom'дан запись кылып, анан YouTube'га жүктөп, антип ошол убакытты көп алат экен да. Силерге жеңилирээк болсун деп антип. Бир эле жерде бар да, эгер баарыңарда доступ болсо го, эч кимден көз каранды болмок. Биз буюрса азыркы куруктуу командаларга ошол курстарга доступту ачып беребиз го. Ар бириңерге отдельно персонально эле ар бир командага. Бирок азыр шашканда деле эме жок, анткени
5-6 секциядан кейін кыйын эле эмелер башталат. Ошол жактан күтөбүз өзүңөрдүн эмеңерди. Мындайча айтканда. Потенциалыңарды ошол жерден көрөбүз да. Рахмат чоң. Рахмат. Азыр неме торт алып келип аткан болчу, ошо элдин баары жергелешип мени кылышып. Так. Айжамал сиз, анан Бактыгүл турабы? Айжамал Самибаева. Рахмат чоң Айнагүл, рахмат чоң насыйхат. Аябай сонун болуптур. Мага аябай кызыктуу болуп жатат. Ошон үчүн достор, силер да убакыт тапсаңар, выходной күндөрү кирип обязательно ар бир видеону карап чыгыңыздар. Ол жобайда бирдеме кошумчалап койсом болобу, кечирсиңиз? Конечно. Анан могу сайтты жасаганда билген эле эме билимибизди колдондук да. Анан биз өзүбүз ал каталарыбызды билебиз. Эгер соткадан ачсаңар, мындай эме жок да, жана гибкость флекс, баягы грид дегендерди, адаптивканы жасай албай койдук. Эме мындай срокто кыска болупчу. Анан гридти да жаңы эле үйрөнүп атабыз да. Анан аны эми постепенно жасап, анан дагы өнүктүрөбүз. Ошон үчүн компьютерден кирип көрсөңүздөр жакшыраак болот. Сразу айтып коеюнчу. Макул. Саламатсыздарбы? Биз Атланта командасы, негизги башкы командабыз IT Moms эмди Айбек командасынан бөлүнүп чыктык. 8 адам болуш керек деген условияга байланыштуу ошо командадан биз 2 команда башында бөлүндүк элек. Но бизде в основном энелер болгон үчүн көпчүлүгү өзүнүн шартына байланыштуу катыша албай калды. Анан кайра ошол 2 группаны чогуу бириктирүүбүзгө туура келди. Жана ошо Атланта деп командабыздын атын койдук. Биздин девизибиз не давит нам на плечи знаний груз, а вдохновляет, покоряет вершины. Менин айтып кетейин дегеним ошо экинчи таблица жөнүндө көрсөтөйүн деп көрсөтүп кетейин дедим эле. Демонстрация кыла берсем болобу? Ооба. Кечиресиңер, бир аз сүрдөп атам азыр. Экинчи видео боюнча бизде негизи Томас Кармендин сайтын айтып кеткен. Томас Кармендин сайтында макет жасоодо бизде эгер кодун ача турган болсок, бул жерде table теги колдонулган. Ошол именно сүрөтүн жана жанында коюлган Томас Кармен жөнүндө маалыматта ошол table тегине киргизилип жасалган. Биз аны кандай кылып жасайбыз? Бул жерде биз bodyден кийин table тегин жазып алабыз. Table тегин жазып алабыз жана анын ичине ter жардамчы тегин жазабыз. И td тегин коюп алабыз. Жана бунун ичине биринчи биздин сүрөтүбүздү киргизебиз, биринчи td тегине. Td тегине. Жана и калганына H1 жана P тегинде жазылган сөздөрдү киргизе алабыз. Эгер буну сактай турган болсо, монтип макет түрүндө жазылып калат. Ушул айтып кетүүчү нерсебиз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Экинчи видео боюнча ушулар болчу. Ал эми биздин командабыздын ошуну, командабыздын аты Атланта.
Айтимамыз жана Энди Айбек командасынан түзүлдүк. Биздин катышуучуларыбыз Каникей, Мерим, Нургуль, көбүнчөсү биз ошо эмелербиз. Бизге Жаныбек Нурболот деген балабыз кошулду. Бул жерден бөлүп айтып кетүүчүлөрүбүз бул Нургүл эже, бул аябай командабыздын түзүлүшүнө чоң салым кошту. Баарыбызды чогултуп айтып, Нургуль Ерматова Нургуль бизде ошол челлендж боюнча бүт баардыгын ушул кызыбыз жасады. Калгандарыбыз бөлүштүрүп алып, макеттерди ар кандай Canva'дан жасадык. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Сизге рахмат чоң. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Байланышта Movers тайпасы. Биз буга чейин өзүбүздүн командабыз жөнүндө айтып бербедик эле. Бүгүн ошо бир аз сөз кылып кеткенге уруксат этиңиздер. Биздин командабыздын аты Movers. Биз 6 кишиден турган командабыз. Биздин командада Фируза Кубатбекова, Канышай Осмонова, Кубанычбек Орозматов, Салтанат Жантелиева жана Шайыргүл Имарова. Биз 6 кишиден турабыз. Бул биздин Notion баракчабыз. Бул жерде биздин трекерибиз бар. Бул жерде биз алдын ала берилген тапшырмалар боюнча бири-бирибизге бөлүштүрөбүз. Кыла турган иштер, кылынып аткан иштер жана кылынган иштер. Буга чейин биз баракчабызды эметкенбиз, жасаганбыз. Андан ага логотип, атын жасалгылоо иштери менен алек болгонбуз. Андан кийин биринчи тапшырма боюнча экинчи секциянын презентацияларын кылган болчук. Бул жерде ошо бөлүштүрүү иштери турат. Андан кийинки бул акыркы тапшырма боюнча биз монтип бөлгөнбүз. Алдыбызда бир максат болчу, бул кыска нуска видео тартуу, элге жеткиликтүү, түшүнүктүү болсун жана өзүбүздү мугалим катары сезүү. Андан кийин биздин кылынган иштер бул баракчада жайгашкан. Бул жерде экинчи тапшырма, бул жерде акыркы тапшырма. Буну ачсаңыздар, бул жактан ар бир темага тиешелүү ссылкаларды тапсаңыздар болот. Бул ссылка менен биздин видеолорго өтө аласыздар. Бул видео мен азыркы айта турган темам GitHub боюнча болчу. GitHub'ты мен тарткан болчумун. Бул жерде мен айтып берип атам, мен азыр өзүм мындай көргөзүп берейин. Бул менин GitHub баракчам. Эң башында жаңы репозиторий ачыш үчүн биз могу плюсик белгисин бассак болот. Бул жерден new repository деп басабыз. Анан бул жерге ачыла турган репозиторийге ат бериш керекпиз. Мен тест деп эле коеюн. Андан кийин могу жерден public жана private болуп бөлүнөт. Private бул башка элдер көрбөй турган кылып бекитебиз. Бул өзүбүз үчүн эле сактаган болобуз. Биз public кылыш керекпиз. Эмне дегенде биз эл менен бөлүшкүбүз келип турат. Андан кийин add a readme file деген жерге галочка коебуз. Бул жерде биз кайсы программа менен колдонгонбуз, кандай технология же кандай эрежелер менен колдонгонубуз жөнүндө кийин тапшырмалар менен же проекттер менен иштегенде ушул readme файлга жазылат. Андан кийин create repository деген кнопканы басабыз. Биздин репозиторийбиз пайда болду. Эми бул жерге биз өзүбүздүн файлдарыбызды кошуш керекпиз. Ал үчүн upload files'ты басабыз. Бул жерде choose your files дегенди бассак, бизге керектүү папкаларды өзүбүз тандап кошсок болот. Мен мисалы жөн эле папканы алып кошуп коеюн. Ал үчүн буну басып туруп, Ctrl-ды бассам, бардыгын бир моментте тандай алам. Тандап туруп, бул жерге загрузка кыламын.
баардык файлдар жүктөлгөндөн кийин биз бул жака коммит кылыш керекпиз. Коммит кылыш үчүн биз кылган кыймыл аракетибиз жөнүндө кичине болсо дагы жазып коюш керекпиз. Биз эмне кылдык? Файл коштум, edit files practice деп жазып койсом болот жана commit деп басамын. Бул жерден биз бул файлдарыбыз менен эл менен бөлүшүш керекпиз. Ал үчүн биз settings'ке киребиз. Settings'тен бул жерден биз GitHub Pages'ти табыш керекпиз. Бул жерден өтөбүз. Анан бул жактан main branch'ты тандап, root ушул боюнча калат, save'ти басабыз. И биздин элге бөлүшчү ссылкабыз пайда болду. Менен өтөбүз. Ушундай пайда болуп кала берет экен, менин оюмча менде жалгыз эле пайда болбосо керек. 2-3 жолу могул жерден эме кылып туруп, кайра өтүп көрөйүн. Мына ачылды. Значит, биздин ссылкабыз даяр. Бул ссылка менен биз эл менен бөлүшө берсек болот. Кайсыл адам кайсыл бурчта болбосун, ошол жерден буга жеткиликтүү боло алат. GitHub'тын өзгөчөлүгү жөнүндө айта кетсек, GitHub бул аябай крупнейший веб-сервис. Буга оор проекттерди жүктөсө болот экен. Команда менен иштеш керек, иштесе болот. Ар ким өзүнүн өзгөртүүсүн киргизе алат. Мен туруп өзүм үйүмөн өзгөртүү киргизсем, Нургүл эже башка Бишкекте, Москвада болушу мүмкүн, ал дагы өзүнүн өзгөртүүсүн киргизе алат жана биз бири-бирибиздин өзгөртүүбүздү көрө алабыз. Кыскача биздин презентация ушул болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат чоң. Бактыгүл, өзүңөрдүн командаңар боюнча жумушуңар, кыйынчылыктар же жаңылыктар боюнча айта кетесизби? Бөлүшүп коесузбу өзүңөрдүн эмеңер кандай болуп жаткан процесстериңер боюнча? Биздин командага активдүү адамдар чогулуптур. Ар ким өзүнүн оюн айтып, бири-бирибизди уга билип атабыз. Дагы айта кетчү нерсе, мен бул жер 3-чү командам болуп атат. Башка командалар деле жакшы болчу. Бирок кишинин саны азыраак болуш керек деген туура экен деп кошулам. Анткени буга чейин ондон ашык киши болуп аткан, анан бири-бирибизди кичине уга албайбы же түшүнө албайбы, же бирөө анча активный болбой, бирөө кичине активный болуп анан аксап калып атканбыз да. Бул жерде 6 киши болдук. Ошо аздык сапатка көбүрөөк жол берет окшойт деп ойлодум. Запись кылгандачы? Кандай кыйынчылыктар болду? Запись кылганда жок, бизге жеңил эле болду го. Кыйынчылык деле болгон жок. Кыйынчылык эме болду. Биз убакытты майрамга жана 4 күн дем алышка дал келип калгандыктан бизге өз убагында эле бүтүп калдык да. Могу 3 күн биз бул проектти ачкан жокпуз деп айтсак деле болот. Биз алдын ала даярдап койгонбуз. Анан мындай максатта даярдаганбыз. Эгер биздин бир жерибиз туура эмес болуп калса, кайра оңдогонго убактыбыз болот. Ошон үчүн алдын ала эртерээк кылалы деп. Эрте кылганбыз. Анан баардыгыбыздын эле видеобузду бири-бирибизге көрсөк туура эле чыкты. Бир-экөөбүздүн видеобуз анча болгон эмес, бирок айткандан кийин эле ошол эле заматта оңдоп койду. Бат эле бүттү да. Сонун азаматсыздар. Муверс деген эмнени билдирет? Кыймылда токтобоо, эң башкысы ишиң ошондон кийин вдохновение өзү эле келе берет. Улам жетишкендигин көргөн сайын улам баскың келе берет деген маанини билдирет. Рахмат чоң. Бактыгүл, азаматсыздар баары жайында дегенден баары сонун. Ошо кече күнү мен силердин ссылкаңарды таппай эле Fullstack'тан издеп жүрүп, акыры кайсыл бир жерден таптым. Ошол жакка жөнөтүп чыгып, проект болсо керек эле канал. Биринчи ошол жакка түшкөн болчу да. Анан ошол жерден байкаган болчумун, ар бир видеону мындай өз ара бөлүп койгонуңар ошол
туура чечим. Аны көргөнгө да жеңил, түшүнгөнгө да жеңил болсо керек. Андан сырткары ар бир команда мүчөсү мындай өзүнүн өнөрүн көрсөтүп алат да. Мугалим болуу кандай экен, ошол жөнүндө айтып кетесиз? Мугалим болуу кичине кыйыныраак экен, бирок алдын ала зрительдер жок тартканда кичине оңоюраак болот го. Эмнединде өзүңдү оңдой аласың, туура эмес болуп калса кайра токтотуп кайра башынан баштасаң болот экен. Өзүм жөнүндө айта келсем, мен биринчи тарткан видеомду эле кетиргенге туура чечтим, анткени кийинки тарткандарым такыр окшошпой койду. Анан ошон үчүн биринчисин калтырганга туура келди. А биринчи видеомдо кичине анча мынча такалып, кээ бир сөздөрдү туура эмес айтып, ушундай болуп калды эле. Бирок ошону калтырганга чечтим да. Хорошо, рахмат. Саламатсыздар. Хорошо, достор, бар. Жазгүл Арстанбек, сөз сизде. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Менин атым Жазгүл, IT-соц командасынан болом. Биз болсо ошо видеосу жасаганбыз, аны Discordко ссылкасын жибергенбиз. Анан GitHub'ты дагы сайтыбызды портфолио жасаган болчубуз. Ошону көрсөтөйүн дегенбиз. Макул, күтүп жатабыз. Бул болсо биз уже GitHub'га кирген даяр версиясы, бирок азыр кичине оңдоп атканбыз да. Жаңы кылып, мисалы бул жака Notion'га кирип кетет, ссылканы бассак. Биздин Notion'га. Анан бул жакта болсо биз Moverse'тен биз азыр Moverse'тен эмесин көрүп жатабыз экранын. Сиздики иштей элек окшойт. Эми көрүндүбү? Жатам. Бактыгүл, можете демонстрацию экрана завершить? Или у меня зависло? Вам видно, да? Не видно, так хорошо. Биздики ушундай кылып жасаганбыз. GitHub'да сайтыбызды. Бул жакта Notion'ду бассак, кнопкаларын иштетип жасаган болчубуз. Андан кийин өзүбүз жөнүндө информация бар, команда жөнүндө. Андан кийин бул контакты. Анан футер менен Instagram'ыбыз бул. Азырынча мындай баары даяр боло элек. Instagram'ыбызда толуктайбыз. Ал эми бул жакта болсо биздин YouTube каналга ссылка бар. Ал жакта болсо ошо биздин 3-чү секция боюнча тарткан видеобуз бар. Угулуп жатат да? Ооба. Азыр болсо ушул ошо биздин GitHub'да сайтты бир аз оңдоп жаткан болчубуз. Ал болсо уже даяр болуп калды. Бул жакта жаңы Анас, контакты деген кнопкалар коштук. Бул жакка киргенде ар бир биз жөнүндө информация, контактыга киргенде дагы башка информация чыгат. Ушундай кылып жазып жатабыз. Бул форма силердин командаңарга кошуламын дегендер кимге болушат, Жакшы угулбалды. Бул форма командаңардын фанаттарын үчүн окшойт эми. Ооба, эгер бул жерде форманы мисалы толтуруп, бир нерсе аттарын жазып, толтуруп анан бизге мисалы кетирсе, немеси чыгат да, азыр. Мындайга толтура берейин. Уже бияка даяр чыгып калат биздин немебиз, почтабыз. Сразу эле бул жактан өзүлөрүнүн каттарын жазып, анан бизге кетирсе болот. Эртең жазып көрөбүз анда силерге. Ушундай. Биздин болсо видео болсо, ал бул жерде футерде бар. Бул жерде видеого кнопканы бассаңыздар анан көрсөтөт.
Макул, рахмат. Рахмат. Силердин командаңарда кандай кыйынчылыктар же жаңылыктар болду? Айта кетесизби? Анан кыскасы өзүңөрдүн командаңарга кимдерге фидбек бере аласыз, ушул жөнүндө да айта кетесизби? Биздин азыр командада Эльзада эже бар. Чолпон фамилияларын унутуп калдым. Видео тартканда деле көп кыйынчылык болгон жок. Оңой эле болду алар деле. Видеону эле көрүп, анан текст жаздык ошол жөнүндө. Эмнени айтып беребиз? Андан кийин болсо ошо видеодон көрүп эле GitHub'га кандай киргизиш керек экенин көрүп, оңой эле болуп атат. Мирлан агайын сабагы боюнча сайтты жаздык. VS Code менен эле баарын коддорун жазып, анан ушул жактан киргиздик. Азырынча баары жакшы. Рахмат, чоң. Чоң рахмат. Рахмат, Жазгүл. Достор, мен силерге кайрыла турган бир эле мындай 10-15 мүнөт менен бүтүрүп салсак болот. Азыр мындай свободном стиле айткым келет эле. Биринчиден командаларга чоң рахмат. Ушунча келип даярданып презентация кылгандарыңызга, ушунчалык активдүү катышып жатканыңыздарга. Анан командаларга кайрылуум бар эле. Силер бири-бириңер жөнүндө азыр мындай фидбек бере аласыздарбы? Менин оюмча ар бир команда бирдекени кылгандан кийин башкалар кандай болуптур деп анализ кылышат. Анан ошо башка командалардын эмнесин жактырдыңар, эмнесин мындай кандай десем колдоном деген кандай нерселерди көрдүңөр да, ошол жөнүндө айтып кетсеңиздер. Ошо башка командалар боюнча биринчи командалар фидбек берип койсоңуздар, андан кийин бул жерде отурган курсташтар да айта кетсе жакшы болот эле. Кто хочет первым сказать? Микрофоны включены. Каныкей, өзүңүз баштай бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Биз башында биз дагы колубузду көтөрүп, биз дагы катышып, биз дагы презентация кылайлык дегенбиз. Анан башка командаларды көрүп бир аз артка жол тартып калдык, анткени биздики анча болбой калган экен. Бул жерден бардык негизги мисалы Бактыгүл Кожошова, Насикат, Миржаз эже ушулардын командалары аябай сонун, например, Matrix, Atlanta, Movers да аябай мыкты деңгээлде даярдалыптыр. Анан биздин биринчи эле бул жерде байкаганыбыз, биз өзүбүздүн командабыз Step by Step деген команда. Бул жерде бизде 7-8 адамдан турабыз. Көп катачылыктарды, то есть өзүбүздөн көп кемчиликтерди байкадык да. Мисалы биз команда менен иштөөдө көп кемчиликтерди кетириппиз. Өз убагында аткара албай, убакытты туура пайдалана албай калыптырбыз. Анан ошон үчүн биздики менимче жакшы болбой калды деп ойлойм. Анан өзүбүзгө аябай сонун сабактарды алдык бүгүн. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Мен азыр ойлонуп отурам, атайын дагы Насикат, Миржаз жана башка Бактыгүл ушулардан дагы личкасына кайрылып дагы маалымат алсакпы депчи. Мен ойлойм, булар бизден эч кандай маалыматтарды аябышпайт деп, ошондуктан кайрылууну туура көрүп жатам. Анан дагы эмне биз өзүбүзгө көп бул жака дароо эле жазып алдык, эмне кылышыбыз керек экенин, кандай кылыш, мисалы портфолиону кандай түзүшүбүз керек экен, дедлайнга чейин бүтүш керек экендигин байкадык. Андан кийин Instagram баракчаны ачууда дагы сонун өзгөчөлүктөрдү билдик. Андан кийин Bandicam деген атайын программа бар экен, ошону дагы дароо жазып алдык өзүбүзгө, заметка кылыпчы. Кийинки презентацияларда, кийинки сабактарда колдонобуз деп дароо эле бул жактан талкуулап баштадык. Ошондой сиздерге чоң рахмат бүгүнкү сабактарга. Олжобай агай, сиздерге дагы өзүнчө рахмат. Мен ойлойм, бул дагы биздин баягы кемчиликтерибизди оңдоо үчүн аябай сонун чоң мотивация болду деп ойлойм. Рахмат чоң сиздерге. Силердин командаңар өзү да степ by step, шаг за шагом болгон үчүн акырындан колдоп жетесиздер. Бизде бардыгы жаңы экен, чындапчы мындай бул атмосферага биринчи жолу келгендер, анан эми аракет кылып аткандар баягы жаңы эле тайтайлап басып аткандар экенбиз. Ошого кичине мындай артка неме кылып кеттик да. Буйтап кеттик десек болот да.
дароо элечи колубузду түшүрүп буюрса Ничего, зато кийинкиде анализ кылып, ошондой болуп калды. ошентип үйрөнөсүздөр да. Рахмат Ооба, калган рахмат чоң сиздерге да. Нургуль Бекишева. Всем здравствуйте. Меня слышно? Здравствуйте, да, Нургуль, слышно вас очень хорошо. Я с команды «Атланты», и вот я посмотрела на работы команд, которые выступили. Я просто восхищаюсь вами, молодцы. Много чему можно у вас поучиться. Увидела все это своими глазами. До этого действительно мне и моей команде было тяжело представить. Ну, в принципе, думаешь легко, а когда приходится все это делать на деле, тяжеловато, действительно. А теперь смотрю, и мне уже понимаю, что это легко. Просто нужно сесть всей командой, обсудить, правильные задачки поставить перед собой и решить всей командой. Спасибо, я у вас много к чему сейчас научилась, поняла, мы все поняли свои ошибки. Да, мы тоже старались, у нас в команде одни мамочки с детьми, с малыми детьми, но тоже стараются. Теперь будем все вместе стараться, надеюсь, будем учиться у вас, у всех вот этих команд, которые выступили. Спасибо за все, то, что показали. Было бы еще лучше, если посмотрите, как вы работаете в команде, да, вот попроситься к вам, вы нас впустите, это тоже как опыт, да, будет для всех. Вот передо мной вот девушка выступила, тоже сказала, я тоже хочу об этом попросить у всех команд, если вы не против, можно поучаствовать, ну, посмотреть хоть как вы готовитесь. Ушел, и еще хотела поблагодарить вас, Олджубай. Благодаря вам мы всему этому научились, то, что мы сейчас знаем. До этого мы даже лично мой ноутбук просто лежал. Мы просто на YouTube заходили, видео смотрели и обратно закрывали. А остальные функции, как там, что делать про GitHub, я никогда не слышала про это. Сейчас только благодаря этому проекту учусь, надеюсь, буду еще развивать свои знания, навыки в этой сфере. Спасибо вам. Спасибо вам, Нургуль. Классный фидбэк. Я думаю, насчет команд мы как бы еще вам не озвучивали, но мы хотели, чтобы в будущем, в очень ближайшем будущем, чтобы была коллаборация с командами, то есть, допустим, две команды работали над одним проектом, и мы могли посмотреть, да, вот это вот сотрудничество. Мы это просто отложили чуть-чуть на потом, чтобы сперва синхронизация внутри команд шла. Как вы заметили, некоторые команды уже давно существуют, и поэтому они наиболее такие мобильные, гибкие, да, на сегодняшний день. А некоторые, ну или большая часть команд, вначале же вы помните, только 6, по-моему, команд, если не ошибаюсь, или 7 команд. Остальные, они присоединились в процессе вдохновения. Это тоже классный показатель. Это еще раз говорит о том, что те команды, которые шли в авангарде, смогли вдохновить и воодушевить остальных людей, что многие захотели как бы принять в этом участие, да, что не может не радовать. Думаю, можно этим гордиться и радоваться. И, естественно, всегда будут люди, всегда будут команды, на которых можно равняться, всегда можно чему-то научиться. Да? Спасибо еще раз, Нургуль. Олджубай, можно еще добавлю одно слово? Хотела вот новичкам сказать, те, которые не участвуют, да, это просто страх, боязнь, может, у меня не получится, может, подведу. Ребята, это действительно, мы тоже в самый последний момент, я вот, собрала команду, если честно, я вот в личку писала, уже не стесняясь, в личку писала, вы готовы, у вас есть время. Сейчас я вижу, то, что мы все делаем, это мы же и этому учимся, вот этому всему. Мы это все знаем, мы это все проходили. Не бойтесь, нужно перебороть этого всего. Создавайте команды, работайте. Только не надо бояться, оказывается. Вот я сейчас поняла, смотрю.
на работу других команд посмотрела, и вот я вот сейчас поняла, что я сделала правильное решение. Главное не бояться и идти. Маржа, баланы алып кет, мен сүйлөйм азыр. Да, вы Спасибо абсолютно всем. правы. Вы абсолютно правы. Так, пожалуйста, друзья. Расул Кадыров. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Алейкум ассалам. Кудайбек жакшысызбы? Кандайсыздар Жакшы, достор? Амансыздарбы? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Мен ынтымак командасынын мүчөсү Расул Кадыров. Биздин команда боюнча айтып өтсөк, биз командабыз негизи жаңыдан эле тиги команда бөлүнгөндө эле түзүлгөнбүз. Биздин командада аябай көп болчук, 25-26 адамдай болчук. Анан кечеги Анжела Юнун проектисине бөлүнгөндө 2 командага бөлүнүп, кайра Матриксти көрүп, или Титан, или Матрикс экөөнүн бирөөсү, точно не помню. Алардын деле командасында бир 10га жакын адам бар экен, биз дагы лучше чогуу кеткенибиз жакшы деп, кайра бириктик. Биригип азыр командада 12 адамбыз. Биз команда менен көп нерсени үйрөндүк десем болот. Мисалы үчүн команда менен эмес иштегенде, жекече иштегенде бир аз жалпоочулук кармайт экен. Анан кийин команда менен иштегенде көп нерсеге аракет кылат экенсиң. Команда алдыга тартат экен, кээде түртөт экен. Ошого команда менен иштеген аябай жакшы экен, мага жакты мисалы үчүн. Ошол биз негизи бардыгын жасаганбыз. Бүгүнкү презентацияга дагы даярданганбыз. Бизде презентация көрсөтө турган кызыбыз бир аз жумуштарынан бошой калып, азыр көрсөтө албай калды да. Ошого анан бардыгы эле бир аз өздөрүнүн командасын тааныштырып эме кылып кеткенден, бир аз ынтымак командасын дагы сөз кылып кетейин деп сиздердин алдыңыздарга чыктык. Өзүм негизи сүйлөгөнгө бир аз жогоракмын, ошого туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот, Ожобек. Кандай дейсиз? Акыркысын укпай калдым. Суроо берсеңиз, эсле. Ооба, мен айта кетчү эмем бар эле, ошо ынтымак команда өзү эле аты айтып жатат. Анан Инстаграмдын баракчаңар мага аябай жакты. Бүгүн сториске чыгарган болчумун, алыстар. Негизи презентацияңар деле, башка нерселер деле жакты. Анан бүгүнкү күндө, ошо суббота күнү биз мындайча айтканда бардык командаларды угуш кыйын болсо керек. Ошон үчүн атайын суранганбыз, ошо видеолорду жүктөсөңөр, анан элдер шашпай көрсүн, өзүнүн эмелерин, фидбектерин ошол жактан. Эң негизгиси эмне бул азыркы проекттин эки эле мындай максаты бар. Биринчиси бул силер тереңирээк билим алсаңыздар жакшы болот. Анткени биз башка платный курстарды карап көрүп жатабыз. Биз баягы каалап жаткан нерсени бере албайт экенбиз да 6 айдын ичинде. Ошон үчүн команда менен скоростной режимде ошол нерселерди өтүп койсок жакшы болот. Өзүңөргө деле келечекте чоң пайда болот деген үмүт болчу. Экинчиси бул башкаларды да мындай мотивация, ролевой модель катары ошо команда менен иштөөнү биз башынан канча жолу сүйлөгөнбүз, бирок мындай структурно келген эмес болчук. Азыркы челлендж ошого арналган болчу. Ошон анан силердин командаңар азаматсыңар. Негизи анан буюрса эмки субботаларда дагы билбейм, мен оюмча биз мындай кандай десек, көп видеолорду силер уже тартып заранее чыгарып койсоңуздар болот го дейм. Көп убакыт коротпочу суббота күнү. Эң кызыктуусу ошо команданын ичинде кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатат, анан кандай креативдүү нерселер пайда болуп жатат, анан ушул темалардан сырткары канча дагы маалыматты бере аласыздар, ойлоп чыгасыздар. Анан биз башында деле айтып кеттик го, бул жерде айтишник болууда азыр мугалим болсоңор деле бул аябай жакшы мындай навык десек болот да. Анткени өзүңөрдүн кодуңарды түшүндүрүп бериш бул деле чоң нерсе. Мен оюмча баягы түшүнүш, кабыл алуу ал бир нерсе десек болот, анан дагы элдерге жеткизүү ал башка нерсе да. Ошон үчүн Инстаграмдан, Ютубтан чыгарганыңарга мен аябай кубанычтамын. Менде сиздин командаңызга эч кандай суроом деле жок, анткени мындай результат өзү эле көрүнүп турат да. Баары убагында аткарылып.
толук, мындайча айтканда толук аткарылып жатат. Анан Жыдай командасынан мен көрсөм керек, бүгүн как раз пляжда отуруп көрүп жаткам видеолордун баарын. Ошолорго жеткенде алар Бактыгүл Кожошова өзүнүн чек-листти көрсөттү го, аякта 10 тасктар болчу, ошонун 8 аткарылган, акыркысы типтер болчу, типстер, подсказкалар болуп калабы, кандай болуп калат. Ошолорду как раз жыдайлар кылышыптыр да, ошо презентациясы мага аябай жакты. Анан негизгиси Чубак мырза бул жакта болсо айта кетет элем, ошол выступление жактан көбүрөөк запистерди тартып, мүмкүн башка командада башка мүчөлөрүнө берип, то есть биз команданын ар биринин мүчөсүнүн үнүн уксак жакшы болот го, менин оюмча. Анан ар бир мүчөнүн өзүнүн фанаттары чогулуп калса керек деген эле үмүттөбүз. Анан эң акыркысы бул мындай долбоордун азыркы деле Summer Challenge отдельный долбоор десек, мунун пайдасын элдер аябай көп убакытта таасирин, пайдасын алса керек деген үмүтүм бар да. Негизи башталышы аябай жакшы болду. Ошо 4-5-6 команда чыгып, андан кийин уже числосу да 20-дан ашып кетти. Бул аябай чоң көрсөткүч деп эсептейм. Ошол силер ынтымакта эле болуп жибергиле, менде силерде суроо деле жок болгону. Каалоолорум ошол эле. Биз ынтымактабыз. Бизде семейный адамдар көп да. Мисалы үчүн Марал деген кыз бар, ал күйөөсү экөө чогуу окуйт, келечек эмеде. Анан кийин Нуртазин бар, ата энеси менен экөө чогуу окуйт. Ошолорду мисалы үчүн биз бир семьядан бир эле адамды кылдык дагы, общий окуй бериңиздер дедик. Анан бизде мисалы үчүн 26 адам бардыгы бар биздин командаздачы, азыр ынтымак командада полный баардыгы эле окуп атат. Убактысы жокторго биз мүмкүнчүлүк бердик, биз менен чогуу окуй бериңиздер. Ынтымак деген атына затына жарашсын деп чогуу жүрө бериңиздер, түшүнбөгөн нерсеңиздер болсо баардыгын бериңиздер. Биз команданы алдыга алып кетели деген ой менен азыр баардыгыбыз бириктик. Ошого чогуу алып баратабыз. Биздин командада канча адам болгон болсо, бүт баарыбыз ошол челленджде катышат атабыз, ар ким өзүнүн салымын кошуп кетет. Ошо ответственный эле нерселерди ошол санап эле бир 7-10 чакты адам аткарып атабыз да. Жакшы, азаматсыңар. Негизи ошондой эле болот го, ар бир футбольный командада 33 оюнчу болот, анан 11 позицияга ар бир позицияда 2ден мындайча айтканда резервдер болуш керек го дейм. Анан силерде деле ошондой көрүнүш болсо керек. Рахмат чоң. Сиздерге чоң рахмат. Анан тиги эжеге дагы рахмат айтайын дегем, Сакал эжеге. Өзү жок экен, бизге дагы чоң нерсе бизге баштап берип койду. Мындай күтпөдүк элек, биз негизи беркинде эле команда менен кандай команда жумуш болду экен деп күтүп жүргөнбүз, анан бизге мындай келген үчүн жакшы болду деп ойлойм. Ооба, мен деле сиздин эмеңизге кошулам. Ошол бул челлендж силерди бириктирип жатса, алдыга түртүп жатса, анан кандайдыр бир пайдасын келтирип жатса, бизге башка деле эч нерсе кереги деле жок да, менин оюмча. Анан башка командалар боюнча эмне айта кетесиз? Кайсы команданын эмесин мүмкүн көрдүңүзчү, байкадыңыз? Титан келечекке суктанып жүрөбүз десек болот. Аябай эмелери, сайттары, анан кийин мындай өлө командаларда презентация кылганда жакшы экен. Анан биз дагы ошондой болобуз деп аракет кылып атабыз. Ар бир сабакта эле ар бир презентация чыккан аракет кылып атабыз. Сайт жасап баштадык биз дагы. Буюрса ынтымак деген сайтты көрүп каласыздар жакын арада. Буюрса инстаграмыңарды көрдүк, аябай жакшы экен. Ошо SMM-шиктиңерди жумушка алыш керек окшойт уже Жылдыз академиянын страницасына. Бизде Марал деген кыз менен ошо Мээрим деген кыз, ошо биздин SMM-шиктерибиз, ошо таргет кетирген бүт ошолор болуп атат азыр. Жакшы. Азаматсыздар, ийгилик иштериңизге рахмат чоң. Команданын баарына салам айтып коюңуз. Миржас эже, сөз сизде. Саламатсыңарбы? Мен команда түзүлүш боюнча айтып кетейин дегем. То, что Нургуля говорила же, возьмите нас в команду депчи, там многие просят, да?
просто идите и сами делайте команду и сидите, делайте, да, ошентип кылдык биз деле, например. На первой неделе мы тоже хотели выступить, распределили все задания, и из-за того, что все не выполнили вовремя, мы не смогли выступить, потому что мы ждали тех, которые не выполнили, да, половину сделали, половину не сделали, получается. И мы, когда в Дискорде с Нурсейт Агаем общались, как вот команду надо продвигать, да, что-то делать, да, и он говорил, чтобы один человек был чтобы именно лидером, да, деген скрам менеджер надо, да, но мы же все здесь в равных правах, все учимся, у всех дома, дети, семья, да, там мамочки у нас очень много, например, успевают делать. И я решила на второй неделе, вот наша ошибка была на первой неделе, мы просто ждали других, когда они выполнят свою работу, да, а на второй неделе мы просто взяли, с первого дня уже начали делать, и когда уже видим на второй, на третий день кто-то не делает, уже ихние задания мы распределили между собой, кто делает, да, и вот так вот смогли закончить. Потому что если мы это второе задание на этой неделе не сможем закончить, то на следующей неделе еще новое еще дополнение будет, да. Поэтому мы как бы каждый день все это проверяли. Что я для себя узнала сегодня? Вот мне понравился чек-лист Бахтыгуль, да, который они составили, и с каждым днем при выполнении они все это вычеркивали просто, да. И мне очень нравится, например, вот Infinity нам тоже советы давали. И вот Насихаттың командасынан одна девочка нам сказала, что у них нету лидера. Они просто между собой, между двумя людьми распределяют, делятся, да? Давай ты это сделай, а я вот это вот сделаю. Например, кто-то видео снимает, а кто-то сайт составляет. Вот это вот мы взяли как бы самый себе на нос, и вот так вот можно делать. Просто не надо кого-то ждать, или там какая-то команда будет. Если ты сам будешь делать, то у тебя команда будет сильная. Каждый должен, например, как ты хочешь изменить мир, да? Если ты дома сидишь, ничего не делаешь. Просто надо встать и начать делать это. Каждый, если свой вклад будет вносить в это, у тебя команда самая крутая будет. Я просто это хотела сказать. Если у вас есть время, то мы составили как бы тест, квиз на quizzes.com. Если хотите, поиграем. Потому что у нас еще английский есть, поэтому, я думаю, во времени успеем, не успеем. Хотела просто предложить. Хорошо, давайте тогда в самом конце это сделаем. Тут после вас сейчас 2 человека выступят, и на сегодня, наверное, можно как раз квизом закончить. Так, это Каухар, Таива и Насихат, да? И после них тогда мы можем и квиз поиграть, хорошо? Хорошо. В 23:00 давайте закончим тогда. У нас есть 13 минут. Насихат, сөзсіз, да? Да, бир жолу саламатсыздарбы? Бүт командада иштеген келечектин катышуучулары азаматсыңар. Биз ар бир команданын сайтына кирип көрдүк. Баардык азаматсыңар, анткени биз командада иштеген кандай түйшүктөр болот, анын баарын билебиз да. Бирге иштеп атканыңар абдан жакшы. Ар бир команданы айтып бөлгүм келбейт. Анан биз силерге атаандашабыз. Например, ар бир командага кирип, кандай жаңы нерсе болуп атат, кирип бизче айтып кетебиз. Анан керектүүсүн өзүбүзгө алабыз. Анан ар бирөөбүз, например, Zoom'да встреча болгондо ар бир залга кирип, өзүнчө иштеп көрөбүз башкалар менен. В общем, бизде идея, жаңы нерселер баарын чогултабыз, анан үйүбүзгө алып келебиз, анан ортодон чечебиз да. Кайсыны колдонсо болот депчи. Сайкал эже, Олжой агай ушул проектти ачканыңар жакшы болду. Ушул проект менен дагы команда неме болду да. Мыкты иштеп баштап атабыз да. Анткени силер задача бересиңер, ошонун ичинен биз бөлүштүрөбүз, сен буну кыласың, тигини кыласың. Задача беребиз ошо кишилерге. Биз даже Инстаграм, Телеграм, Дискорд, в общем, задача берген кишини любой жерден таба алабыз да. Ал аягында кылат да. Голосовой встречаларды көп кылыш керек. Сен айтып атпайбы, кандай немелер, чаттан бир кыз сураган командада кандай иштейсиңер депчи.
голосовой, телеграмдан биз көп сүйлөшөбүз, көп маалымат бири-бириз менен алмашабыз да, пикир алмашабыз. Жаркынай деген кызды айтып кетейин дедим эле, код жагынан жакшы билет экен. Ким кодду же ким кайсыл жагынан жакшы болсо, биз чалып эле сүйлөшүп, байланышып ушундайбыз да. Ар бирөөбүз изденебиз. Эч кандай уялбаш керек, тартынбаш керек, жаңы оюн болсо бөлүшүш керек. Анткени баарыбыз бир эле корабльде кетип баратабыз. Ол жагы айткандай, может эки команда чогуу иштеп калабыз. Инстаграмдан еще командаларды көрдүм, абдан сонун жасапсыңар. Командада иштегенде баардыгы бир убакта иштей албай калат да, бирөөсүнө суук тиет, көз тиет дегендей. Ар кандай немелер болуп калат да, мындай койчу эле. Өзүнүн семейный неме проблемалар болуп калат, ошону качпай калышы мүмкүн. Ошондо ар бир киши, команданын ичиндеги адам бири-бирибизди колдоп кетебиз да. Сен буга жетишпей жатасың, давай мен кылайын, или сен оңоюраак нерсени кыл, жетишпей жатсаң депчи. Ошентип бири-бирибизге поддержка кылсак да абдан ийгиликке жетебиз да. Эң негизгиси мен командагыларга айткым келет. Сен команданын ичинде эле иштеп атпайсыңар, жанагындай чаттын ичиндеги, келечектин ичиндеги голосовойго чыкпай калдыңыздар, ошодон чыгып, сүйлөшүп, баарлашып туруш керек, пикир алмашып туруш керек. Ошондо көп нерсе үйрөнөсүңөр. Прямой эле чалып эле сүйлөшсөңөр, көп нерсе үйрөнөсүңөр. Мен билбеген нерселерди командаман сурайм, билбесе башкаларга чалып берем, тааныбаган кишигечи. Код бияктан немесин жөнөтүп атпайбы, өзүнүн работасын. Ошону карайм, бул жерде бул кантип иштеген, ошого чалам, же Discordдон чалса болот, билесиңер да. Же личку жазам да. Ошентип эч кандай тартынбай үйрөнүп, маалымат алгандан эч тартынбаш керек да, сурагандан уялбаш керек да, баягы неме Бакыт байке, ой жок, Айдан эже болуп неме өтүшпөдү эле, атаандашуу боюнча. Ошол жерден, ошо видеону көрсөңөр, көп маалымат аласыңар. Эч кандай тартынбаш керек, сурай бериш керек да. Улуумун же күчүмүн деп элечи. Ошону айтмакмын. Дагы бир жолу чоң рахмат баарыңыздарга. Сизге чоң рахмат, Кадыжа. Каухар, сөз сизде. Салам алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу келечектин окуучулары, студенттери. Биз дагы бүгүн, мен экраным көрүнүп атабы сиздерге? İşte презентациябыз бар болчу, көрсөтөлү деп, бирок жогорудагы командаларды көргөндөн кийин биз да айныдык. Анан бирок кандай болгон күндө дагы эмгек да деп, кайра канче айымдан кийин кайра көрсөтүүнү чечтик. Биздин командада жалпы 17 киши бар. Мен угулуп атамбы сиздерге? Мен биздин 17 киши бар. Көбүнчөсү почти баарыбыз эле үй бүлөлүү. Бул IT тармагында орто муун, андан деле жогоруга кирип калабыз го. Анан кийин баары мындай жаңы, компьютерди деле чала ачып мага окшогондор көппүз. Анан бирок мындай күчтүү командалардын артынан сиздер ушул уюштуруп берген мүмкүнчүлүктү пайдаланып, колубуздан келишинче ээрчип келатабыз. Максатыбыз ушу IT жөнүндө жакшы билим алып, ушул жагында өзүбүзгө дагы өлкөгө дагы бир салымыбызды кошсок деген, балдарыбызга жакшы келечек түзүп берсек деген ниет менен. Биздин команданын кыскача сайты менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Биздин атыбыз, топтун аты KG IT деп койдук. IT ушу Кыргызстанда дүйнөнү курчап, дүйнөгө көптөгөн ийгиликтерди, мүмкүнчүлүктөрдү берип аткан IT тармагы бул Кыргызстанда дагы Кудай буйрса өнүгүп өсүп, кыргыз айтиси дүйнөнү багындырсын деген ниет менен койгонбуз. Биздин урааныбыз ийгиликке карай жол тартып, биргеликке максаттарга жетебиз, ынтымак бар жерде ырыс бар деген ураанын астында биригип иштеп атабыз. Командадагылардын бардыгы эң башкысы жөнөкөйбүз, ынтымактуубуз.
Билгенибизди бөлүшөбүз. Биздин Telegram каналдарыбыз бар. Ошол жакта тынбай сүйлөшүп турабыз, тапшырмаларды аткарабыз, түз эфир кылабыз дегендей, Zoomга киребиз, Meetке киребиз. Тааныштырга кетсем, бул мына мен Каухар Таиева, бул Аида Адаева, Сайкал Сартбаева, менин дайым Сатиева, Зульфия Сейиткулова, Спайя Акулуева, Мамбет Эркиминов, ошо эң жаш балабыз ушул, бойдок бала. Анан Айзирек Матазимов, Айнура Жакыпбекова, Гүлзат Элебесова. Ошо Гүлзат Элебесова бизден билими бар, бизге жардам берип башыбызды бириктирип жүргөн кыз. Калгандарыбыздын баары бул IT тармагында жаңыбыз да. Бул биздин логотипибиз. Буюрса иштелет, бул баягы биринчи варианты да. Бул жерге болсо өзүбүздүн Telegram каналдарыбызды, WhatsApp'ыбызды, анан YouTube, Instagram'дарды да кошуп атканбыз, азыр жетишпей калдык. Ошо сиздердин дем берип сүйлөгөнүңүздөрдөн кийин кичине өзүбүзгө келдик. Чындыгында күчтүү командаларды көргөндө духум түшүп калат экен. Булардай боло албагандай чыкпай эле кол депчи, бирок кандай болгон күндө да ушул болсо дагы эмгек, Notion'убузду түзүп, группабызда аракет кылып атабыз. 11 киши катыштык бул жака. Калгандары болсо өздөрүнүн баары шарттары менен катышкан жок, бирок келечекте окуп атышат. Ошол көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Азыр артыбызда Гүлзат Элебесова деген кызыбыз Notion'убузду тааныштырып кетсе, андан кийин Спайя Акулуева деген кызыбыз оюн түздү эле. Эгер уруксат берсеңиздер, аны дагы ойнотуп койсок. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, Каухар эже. Азаматсыңар, ошо портфолио барды чыга бергиле. Саламатсыңарбы? Рахмат, Каухар эже. KG IT командасы биздин Notion'ыбыз. Башында митингтерде Discord группабыз бар. Zoom'дан байланыштырабыз, анан Telegram канал менен голосовой чат деген аябай жакшы нерсе бар экен. Голосовой чатты күйгүзүп коелу, ошол жерден болгон баарын жазап коюп, баарыбыз экраныбызды күйгүзүп коюп, ошол жерден иштеп отурсак аябай жакшы, удобно экен да. Telegram'дан көп жолугуп атабыз акыркы күндөрү. Анан биздин мемберсибиз, бул жерде биздин команданын болгон составы бар, курамы. Ар бирибиз көбүнчө баарыбыз үй бүлөлүүбүз, баарыбыз көбүнчөбүз бир балабыз бар экен. Анан кийин бул жерде сайтыбыз, биздин командадан сайттын ссылкасын койгонбуз. Тилдада түзүлгөн сайт болчу. Андан кийин презентациябыз, бул биринчи сабак боюнча HTML, CSS боюнча презентация жасаганбыз. Ошол презентацияны койгонбуз. Андан кийин оюнубуз бар. Ошо оюн түзгөнбүз. Азыр Спайга сөз беребиз оюн боюнча. Анан ресурстар бар. Бул жерге китеп жүктөгөнбүз. Бул жерге көбүнчө памяти көп албайт экен. Кыска жазылган эле китептерди алышат экен. Ошон үчүн кыска китептерди бул жерге жүктөп койгонбуз. Ошо кыскача биздин Notion'убуз ушундай. Notion'уңар сонун экен, мага жакты. Анан мен бир токтой кетчү нерсе бар эле. Бүгүн английский болмок эмес беле, ошол жөнүндө токтоп кетейин дедим эле да. Азиза сабак берип беле. Азыр бар экен арабызда.
бербей жатам да. Алардын да убактысын алгым келбей жатат. Сегодня английский для начинающих, да? Все правильно? Да, сегодня английский для начинающих. Ага. Давайте, друзья, так сделаем. Я думаю, эти игры еще на минут 20-30 могут затянуться. Может, мы их на следующий раз оставим? Как раз у Мирджаса Джи игра была, и KGIT, кажется, игра есть. Просто переключимся на английский, чтобы тоже слишком поздно не было. Как вы думаете? Напишите в чат. Так. Пожалуйста, не обижайтесь, что мы не успели сегодня игры ваши поиграть. Мы любим играть, вы знаете. Но в следующую субботу мы обязательно, наверное, даже с этого и начнем, если вы не против. Каухар, ваша команда не против? Жок, биз каршы эмеспиз, эгер Ооба, просто убакыт кыска болуп калды да, уже 11 болуп калды, анан английскийге да токтоп коелуп койдук. Анан баардык аракеттериңизге чоң рахмат. Моушнуңар силер KGIT аябай эле жакшы болуп тур, мага жакты, структурасы деген, оюнду отдельно бөлүп койгонуңар, башка нерселер бөлүп койгонуңар. Эч тартынбай эле койгоңуздар. Күчтүү командалар, силер деле күчтүү команда боло аласыздар да, кыскасы ошону эле айтып кеткем элем баардык командаларга. Эч тартынбай эле ошо бири-бириңерден үйрөнүп, негизи баарыңар бир кемедесиңер, анан максатыңар бир эле да. Башында айтып кеткен эле, бул жерде эң маанилүүсү ошо элге соолук тийсе, биздин жамаатка соолук тийсе, башкалар ошону көрүп үйрөнүп, бирдекелерди үйрөнүшсө, анан эң негизгиси өзүңөр бирдекени үйрөнсөңүздөр, ошо канча 20 командадан 5-10 адамдан болсо деле 100 адам бирдекени үйрөнүп кетсе, бул ошо эң маанилүү нерселердин бири деп айтсам болот. Бардык командаларга чоң рахмат. Айта бериңиз. Өзүбүз үчүн баягы аябай башкалар үчүн чоң болбосо да өзүбүз үчүн чоң эле өзгөрүүлөр жүрүп атат. Мисалы мен өзүмдү мурунку 2 айга салыштырсам, мен бул тармакта таптакыр маалыматым жок болчу. Азыр мисалы күчтүүлөргө салыштыра албайм, өзүмдү анда өзүмдүн эмең түшүп кетет экен бааңчы. Бирок өзүмдү мурункума салыштырсам, Кудайга шүгүр, сиздердин артыңыздар менен, группадагы жардам берген группалаштардын арты менен дегендей. Рахмат сиздерге. Макул, анда бүгүн оюн болбой калды да. Ооба, оюнду эмкиге чыгарып салайлык. Банктын башка сабакта да калып турбай эле коелук. Анан эң негизгиси өткөндө деле талай айтып аттыгы, бул жерде конкуренция дегенде өзүңөр менен эле конкуренция болбосоңор, башкалар менен өзүңөрдү салыштыруу кыйын. Анан ошон үчүн ошону эч качан унутпаңыздар. Башка командалар деле силердей эле деңгээли деле бир болуш мүмкүн, духу көбүрөөк болуш мүмкүн, амбициясы көбүрөөк болбосо эле, а так баардыгынын эле мээнеттери, ниеттери баары бир эле болсо керек. Ошон үчүн эч тартынбай активдүү катышсаңыздар. Баарыңарга чоң рахмат, достор. Эмки жолу анда биз ошо понедельникке чейин калган видеолорду көрүп койсоңуздар, калгандары да пассивдүү болсо деле ушул жерде командалар деле бири-бирине фидбек кылып берет. Эме кылып койсо мындай, кандай десем, реальный бааны берип койсо жакшы болот эле. Биз деле бирөөнү атайын мындай өзгөчө кылып баалагандай деле бизде максат жок. Менин оюмча, улам ар бир секциядан тапшырмалар тоталданып кетсе керек. Ошол жерден эле биз мындай объективдүү баа бере алабыз да, кайсы команда жетишип атканын. Анан жетишкен күндө деле башка командалар акырын баратса деле мүмкүн алардын видеосу жакшы болушу мүмкүн, презентациясы, эми главное результаттары жакшы болсо деген эле нерсе да. Ошон үчүн оценка жакты ойлонуштурабыз, достор. Анан эгер силерде кандайдыр бир идеялар пайда болсо, кантип ушул форматты ыңгайлуу кылсак, кызыксыз кылсак деген ойлоруңар бар болсо, эмнени жакшыртыш керек, эмнени кошуш керек, тартынбай жазыңыздар, бизди карап отурбай. Ошо командаларды автономный болгонун биз каалайбыз. Ар бир команда өзүнчө автономный болсо, өз ара өзү билгендей кылып, өзү кандай туура түшүнгөн, кандай мындайча айтканда, как они считают нужным, ошондой кылса жакшы болот деп ойлойбуз да.
ошол барыңарга чоң рахмат достор. Анда мен записьти токтотуп коеюн. Записьти эле токтотуп коеюн. Калгандар английский же бул жактан улантып берсеңиздер болот. Барыңарга чоң рахмат. Выходной